тешик экен. Батка кирип кетпесин. Азыр биз ISO препаратын даярдоонун алдында турабыз. Бул жайгашкан жерибиз Кызыл Суу айылы Азамат Маджиков фермердин плантациясында турабыз. Азыркы учурда ошол жазгы ушул алма өрүктү обработка кылууга зыянкечтер илдеттерге каршы ISO препаратын даярдоону баштадык. Азыр бул теңге 210 литр суу куюп алдык. Азыр болсо ушул биздин максат 835 литр ISOну даярдайбыз. Ошого 50 килограмм 200 грамм акиташты азыр салып баштайбыз. Эмнени? Эме жаралган покрышканы салсак болмок экен деп. Мен айттым, анда ик болмок да жанында биз турган улам болмокта. Эме болмок да жактын баары. Канцерген болуп, бизден алып өзгөргөн болмок да. Азыр 210 литр бар бул жерде. Дагы кошумча 615 литр, 625 литр куябыз. Ошо менен 835 литр ISO суюктугу даяр болот. Мына азыр өзүңүздөр көргөндөй ISO препаратын даярдоону баштадык. 210 литр суу куюп, ага 50 килограмм акиташты салып, азыр отту жагып баштадык. Анан бир аздан кийин ошо сууну үстүнө куюп, бизге керектүү болгон 835 литрди толук түрдө куюп алып, анан кайнагандан кийин андан сераны, күкүрттү салып аралаштырып, анан 1 сааттан кийин ушул ISO препараты даяр болот. Ошол даяр болгондон кийин чыпкалап алып, анын плотность деп коет, тыгыздыгын текшеребиз. Анан ошого жараша азыркы учурда өрүк, черешня, биякта ошо кокон гиляс бар, өрүк бар, алма, алмурут өсүмдүктөр бар. Алардын ошол фаза развитиясын карап туруп, ошого жараша концентрациясын ар бир өсүмдүккө карап даярдап алабыз. Азыр бул боюнча иштер алдыда дагы уланат, процессте билинет. Маджика атыбыз Маджиков Азамат Кыргалбекович. Ушул жерде 55 гектар жерге бак отургузуп, өндүрүп, өстүрүп атабыз өздөштүрүп. Азыркы убакта ошол дары жасап атат. ISO известка серный аты бар деген. 55 гектар жерде өндүрүп, ушу бак өстүрүп, өздөштүрүп атабыз азыркы маалда. Бул жерде иштетип баштаганыбызга 11 жыл болду. Ошол быйыл эми убакыттын өтүшү менен акырындан колдон келишинче органикага өтөлү деген оюбуз бар эле. Эми ошол учурдан пайдаланып айтып алалы дегенибиз ошо койка агенттигине чоң рахмат. Ошо мурун угуп кандай жасашты билбей жүрдүк элек. Ошол адистер келип бизге ушул дарыны жасаганга жардам кылып атат. Ошол азыр 11-12 тонна суу бир чачканда бардык жерибиз, бардык алмабызды бир дарылап чыкканга алма, өрүк, кокон гиляс, ашпуртубуздун баарын 11-12 тонна дары кетет. Ошол 12 тоннага кете турган 1 тонна эмени жасап атабыз азыр ISO дарысын. Ошол Кудай буйрса өзүбүз да кубанып атабыз, өзүбүз жасап мындан ары дагы ушундай органикага жооп бере турган дары дармектерди колдонууга аракет кылабыз. Кайнатып аткан биз ишибиз темир болуп калды. Бул негизи сунушталбайт. Эң жакшысы ошол дюралюмин казан болсо, чоң казан. Ошол эң жакшы болмок да. Анан азыр айла жок, бул темирге жасап атабыз.
Азыр ошол үстүнө дагы 625 литр суу куюп, ошо менен толук биздин раствор даяр болду. 835 литр коюлду. Түбүнө тартпаш үчүн анан кез-кезде мынтип аралаштырып коюп Biraz ısıgandan keyin kaynağa çıkıldagandan күкүрттү салып аралаштырабыз. Disklarım getiriyor. Ot düdükle söylüyor. Akitaş kança oldu? Akitaş'tan 60 keradan 100 kilogram koşuldu. Hazır uçurda kaynap başladı. Hazır hem 1 saat kütөбүз. Жоқ, Каныбек. Анан кез-кезимен аралаштырып коюп турабыз, чтобы түбүнө тартып кетпеш үчүн. Толук түрдө сера негизи үстүнө салганда аралашпайт. Бирок бул аралашманын температурасы жогорулаган сайын өзү эле эрип аралашып кетет. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй аралашманын өңү уже сары, кочкул сары түскө ээ болду. Анан дагы кайнаганда мындан да кочкул кызгылт өңгө ээ болот. Ошондо кичине даяр болду деген белги берет да. Мына жана өзүңүздөр билгендей, бияка 835 литр суу куйгандан кийин биз суунун деңгээлин бул жыгачка метка коюп өлчөп алдык. Анткени азыр аябай чоң кайнап атат. Да 1 саат кайнаганда мунун суунун деңгээли же болбосо исонун өлчөмү аябай азайып кетет. Анда концентрация бузулуп калат. Ошон үчүн ушул метка менен шкала менен өлчөп алабыз тереңдигин. Өлчөп алып, эгер мындан төмөндөп кеткен болсо, ушуга жеткидей кылып кайра сууну толуктап, анан улам толуктап коюп турабыз да. Özlülü. On barda жетеби. Буйрса. 8 тоннага жетип калат. Азыркы учурда аралашма 36 мүнөт кайнады. Суунун деңгээлин текшерсек бираз азайып калыптыр. Азыр 30 литр суу кошумча куюп койдук. Азыр эми да 24 мүнөт кайнатабыз. Ошо менен 1 саат кайнаган болуп, исо аралашмасы толук түрдө даяр болот. Азамат Маджиковдун плантациясында исо препаратын даярдап атабыз. Бул анын ушу бакчасында өрүк, алма, алмурут жана кокон гиляс өсүмдүктөр өстүрүлөт. Ошол биринчи жана жазгы биринчи обработкага ооруларга, зыянкечтерге каршы чачыла турчу исо каражатын даярдап атабыз. Бул исо каражаты азыркы учурда 835 литр. Буга кеткен каражаттар 50 килограмм акиташ жана 100 килограмм күкүрт же болбосо серный мука деп коет. Ошону колдондук. Учурда болжолу 35 мүнөт кайнады. Дагы бир 25 мүнөт кайнатсак, ошо менен 1 саат толук кайнаган болуп, исо каражаты даяр болот. Анан даяр болгондон кийин мунун тыгыздыгы же болбосо плотность өлчөп туруп, анан концентрациясын ошол байкалган зыянкечтерге, ошондой эле алма, алмуруттардын, гилястардын ошол вегетациясына карап туруп, эгер бүчүрлөр ачылып кеткен болсо, же болбосо ачыла элек болсо, ошого жараша илдеттерге же оорулардын түрлөрүн, катталган түрлөрүнө жараша концентрациясын коюп, анан дарылоо иштерин жүргүзүп баштайбыз. Бул жер болсо ошол жалпы аянты фермердин айтуусунда 50 гектар экен. Бул мурда сынган турбайбы?
Мына ичинде килештер бар экен. Алмалардын бүчүрлөрү жаңыдан ойгоно баштаптыр. Ошо бүчүр учтулары мына жашыл болуп, жумшак болуп чыгып көрүнүп баштады да. Анан ушуга жараша исонун дагы концентрациясын биз туура колдонушубуз керек. Ачылып кеткенде көп колдонсок, кийин гүл желекчелери күйүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыр буну көрүп алдык, анан исо кургап муздагандан кийин плотностун өлчөп туруп, анан ошого жараша концентрациясын белгилейбиз. Эгер башка каражаттар менен колдонуп дарылай турган болсо, аябай көп каражат талап болмак. Ал эми бул исо препаратын даярдоого өтө арзан түшөт жана зыянкечтерге кээ бир бул кайсы мучницы, раса, парша, ошондой эле илдет зыянкечтерден болсо, плодовый клещ же болбосо мөмө генесине, ошондой эле акация щитовка жана башка трипс зыянкечтерине каршы аябай эффективный каражат болуп саналат. Бул элдик ошондой эле практикалык жактан тастыкталган. Буюрса ушуну колдонолу деп пландаштырып жатабыз. Менин дарым төкпөгүлө жигиттер. Нурбек ага. Эми бир жыйынтыгы жок эле киши айтат, сельхоз химияда бир аз иштеп калыптыр да. Исо менен иштедиңер эле десем, мен келгенде мурунку жылы Союз деген токтоп биз исо менен иштей алганбыз деп койду. Ошо мындай бирок жыйын толук түрдө даяр болду. Ушу банкага куюп алдык. Исонун 9га, өңү примерно кочкул кызгылт болот. Ушундай. Жана жыты аябай мындай ачуу, мындай жагымсыз жытка ээ болот. Экен. Кандай оорчулуктар бар экен, жазса болот бекен, ошол боюнча да бир пикириңизди айтып койсоңуз. Эми урматтуу фермерлер, урматтуу багбандар, жасаса болот экен. Башында оор көрүндү эле, могу алтын күкүрт сера орусча. Ушул бизде көл аймагында жок экен, Өзбекстандан алдырдык. Көл аймагында бар экен, 5 эсе кымбат экен. Өзбекстандан алдырсаңыздар, же болбосо бизден 50 сомдон алып турсаңыздар болот. Ошол анан эми колдон келишинче химиядан, эми химияны башка багындай чоң илдеттер болуп калганда айла жок химия чачабыз, бирок эгер химиясыз мындай эмеден чыкканга, акыбалдан чыкканга мүмкүнчүлүк болсо, ошо химиясы жок эле чыгып турсак деген өтүнүчтө оюбуз бар. Анткени ошо колдон келишинче органика тарапка өтүшүбүз керек, жакындашыбыз керек деген ойдобуз. Рахмат сизге. Рахмат, силердин эмеңерге рахмат. Койка агенттигине чоң рахмат. Койка агенттигинин балдары келип ушинтип жасап бердиңиздер. Эми үйрөнүп алдык, мындан ары деле бирок келип турсаңыздар баары бир жакшы. Рахмат. Эми түшүм бышканда да бир ушинтип келип, остип кеттиңиздер. Рахмат. Бизде ошонун плотность текшере турган аппаратыбыз жок. Бирок башка жолу бар мунун. Ошо тыгыздыгын текшерип, концентрациясын ошол белгилеп алгангачы. Муну ошол 1 литр банкага куюп, анан таразага тартып, анан 1 литр суюктук раствор канча килограмм болсо, ошого жараша таблица бар. Ошол таблицага карап, ар бир культурага өзүңүздөр үй шартында колдоно берсеңиздер болот. Ушул болду. Все.